Словакиянын Тырнава шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Эрбол Бакиров алтын медаль утту. Кыргызстандан барган балбан 63 кг салмак категориясы боюнча күчүн сынап, финалда египеттик Хасан Ахмед Махомед менен кармашты. Алгач бир упай артыкчылык менен египеттик балбан алдыда бара жаткан, натыйжада күрөштүн биринчи бөлүгү соңуна чыкпай жатып, кыргызстандык балбан таза жеңиш менен алтын медаль утту. Сыймыктанабыз. Ал эми Кыргызстандын дагы бир сыймыгы Акжол Махмудов дагы грек-рим күрөшү боюнча 77 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан. Махмудов бүгүн кече тактап айтканда 18 сентябрда дал ушул чемпионатта беттеште кытайлык Илананы жеңип 9-1 эсебинде коло медаль алууга мүмкүнчүлүк алды. Мына ушундай биздин сыймыктуу балбан билек биздин Кыргызстан сыймыгы болгон оолдарыбыз дал ушундай алтын медаль утуп келиши биз үчүн абдан кубанычтуу. Сыймыктанабыз, Азамат, сиңер дагы да болсо ийгиликтерди күтөбүз алдыда. Ал эми мына ушундай бир жүрөк толкуткан жаңылыктардан кийин биздин жүрөк толкуткан конокторубуз да келди. Тааныштыралы, Бизе ком узун аккордеонун колго алган биздин эң мыкты таланттуу ырчылар десек болот, Орозмамбетов Азат, Жакутбекова Бермет жана Жээнбеков Иманбек. Кош келиңиздер. Котман таңыздар менен. Манай сонун, Манай сон. Тамак ичип келдиңиздер, Тамак ичип келдик. Тамакты сурап атканыбыздын себеби бүгүн биз түркүн даам деген теманын үстүндө сөз кылып атабыз да. Анан ошон үчүн эртең тамакты ичтиңиздерби деп сурап атканыбыз ошол. Ичпептирсиз, Негизинен чынын айтыш керек, биз ичпей эле бияка шашып түшүнүктүү. Эми ырдай беребиз бирок, табак ичпесек деле. Нам болсо ырда болот деп коет Ырдай беребиз бүгүн. Ана эмесе келиңиздер, сиздерден жагымдуу чыгарма болсун, дароо биздин көңүлчүлөрдүн көңүлүн алалы, көңүлүн ачалы дегендей. Кимизден баштайбыз? Кыздын 40 жашы болду. Макул, Бермет баштасын анда, Макул, анда саламатсыздарбы, урматтуу жалпы көрүүчүлөр? Баарыңыздарга кутман таң каалайм дагы. Ушул Ормонбек Асанов атабызга таандык сөзөнү жаштыгыры деген жашынакай чыгарманы аткарып коюн. Бали, кеттик. Гүлү кайыр гүлүңдө ачкандай, тулуп турасың сен ак маңдай, гүлүмүңдө карап турганың, одеги көгүндө чырак кой жаккандай. Чалкайган асманы бетиңде, жарыгын чачып кечинде, жаңыдан чыкканы айга окшоп, одеги жаркынын турмаңой көзүңдө. Балин. Көңүлүм керсиз туптунуп, болсунам сезген оюм тулуп, алыстык кылсаң сүйүмө, одеги калбасын жүрөккө тунчугуп. Баракелде. Алыстык кылсаң сүйүмө, одеги калбасын жүрөккө тунчугуп. Одеги калбасын жүрөккө тунчугуп. Баракелде. Үнүңүзгө береке. Экран артында отурган ар бир телекөрүүчү кол чаап коштоп отурушат болуш керек. Студентпиз, Биз Бибисара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 4-курста окуйбуз. Кайсы тармагында? Биз салттык музыка жана фольклор кафедрасы жана эстрада кафедрасы. Түшүнүктүү. Ал эми азыр Берметтен калбайлы деп жигиттер дагы болсун, аккордеонду колго алып, козгоп койдум. Жүрөк сыры деген чыгарманы аткарбасак болбой калды окшойт. Ошентели аны. Анакей кеттик жигиттер. Дуэт болсун сиздерден.
Жүректің қыңыр термедin Сүйіні қайдан сезмеймін Ей Сүйбесем егер Сүйбесем егер Сүйбесем егер мен сені Көркүмө жоктой теңдеши Көңүлдүн сүйгөн эркеси Бакытты кайдан сезмекмин Байкабай калсам Байкабай калсам Байкабай калсам мен сени Сезбей арзуsun Turmuştum basbay aşusun Ömrümün seni görmesem Ömürdün sezmey Ömürdün sezmey Ömürdün sezmey tatlısun Ömrümün seni görmesem Ömürdün sezmey Ömürdün sezmey Ömürdün sezmey tatlısun Yaşamın sezmey tatlısun Ай, баракелде. Баракелде, кочоолор, азаматсыздар, сонун аткаруу, Ооба. Мына ушундай ырларды укканда жүрөк титирейт, кадимкидей. Албетте. Толкунданып кеттик бир сыйра. Телекөрүүчүлөрдүн дагы маанайын көтөрдүк десек болот, абдан сонун аткаруу болду. Анан дал ушул сиздер чыгармачылыкка жаңыдан кадам таштап, жаңыдан канат байлап дегендей чыгып келе жатасыздар. Чыгармачылыкка аттануу боюнча жаңы ырлар, өзүңүздөрдүн автордук ырлар жазыла баштадыбы? Азырынча автордук ырлар жазыла элек. Буюрса аракет кылып жатабыз. Дагы жылдарыбыз бар, алдыда көптөгөн Окуп бүтөлү. Азырынча билим алып атасыздар. азырынча билим алып атабыз. Буюрса ушул жылдардын ичинде жазылып калат буюрса. Ооба. Мындай суроо жаралат да. Мына ушул университетте кайсыл ырчынын же мугалимдин силерге сабак бергени жагат? Өзгөчө метод менен үйрөтөт. Негизи биздин университетте ар кайсы мугалимдики ар кандай өзүнүн жакшы жактары бар. Бирөө мындай сүйлөп жеткирсе, бирөө жаздырып жеткирет дегендей бизде. Ар кандай Урушуп жеткизет. Бизде сиз жакшы суроо бердиңиз. Тиги ырыңар депчи биз фольклор кафедрасы болгондон кийин, фольклорный болгондон кийин биздин ошо муундан муунга өтүп келаткан ошо ата бабабыздын ошол Токтогул атабыздын ырлары, Барып атабыздын ырлары ырдала берет экен. Ошо башкыр чыгарайын десең деле ошолор эске келип эле, ошолорду ырдасаң муундарга өтүп, биз ырдабасак ким ырдайт деген ой келет экен. Анан ошол ырлар жүрөккө жагып эле саптары салмактуу. Анан а кишилердей чыгара албагандан кийин ошо кишилердин чыгармасын ырдап жеткирип, мындай ырга көп деле көңүл бурулбай, жеңил желпи сыяктуу сезилип эле өзүң жазып же өзүң чыгарсаңчы. Баягы Барып атабыздын мөлмөлүмү кылымга жашап келатат десек жаңылышпайбыз. Мына көптөгөн ырчылар ошол ыр менен таанылып, алардын салмактуу сөздөрү чыныга куйган бал болсоң, чымындай агам алынсам, чыга албай жатып ошондо чын өзүңө багынсам, чыгарып койсоң боор уруп мен чырагың болуп жагылсам,
ал туралык моюнуңа мен ак маржан болуп тагылсам деп. Кандай сөздөр жазылган, Сөздөр. Биз көбүнчө баягы ырдап жатып же болбосо угуп жатып байкабашыбыз мүмкүн, маани бербешибиз мүмкүн. Бирок маани берип баягы өңүлүп карап көрсөк, дал ушундай чоң маанини берет, Ушул Барып атабыз өзү лирика жактан өтө күчтүү, Мырзайым, Өзгөчөм деген чыгармалар, Гөзел кыз деген терең маанини берип турат. Ооба, ушул ырларды укканда ушул убактагы сүйүү дагы бир башкача болгонбу деп ойлонуп кетесиң, Туптуура айтасыз. А дегенде бул адамдардын дагы табият менен байланышы таттуу болуп, ошол гүлдү сезип, экилебин кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүндеп, ошол эринин гүлгө салыштырып, салыштыруу табият менен терең байланышта болгон деп ойлойм. Анткени биз азыр табият менен байланышта боло алып атабызбы же болбой атабызбы, ошол гүлдөрдү сыйлап атабызбы, көлгө салыштырып, чөлгө салыштырып, гүлгө салыштырып, аябай жаратылышка байланышкан ыр негизи бийик болот экен. Көл, толкун, асман, жер, гүл, жайлоо, төр, жайылган койго көз салып жан баштап жатсаң сонунда деп караңыз. Мына ушул жакшы сөздөр болду. Эми биз ойлойбуз, силердей жигиттер сөзсүз түрдө дагы таланттуулар чыгат, кыргыздын дагы бир таланты. Буюрса мына ушул сөздөрдөн кийин сиздерден деле буюрса жакшы чыгармалар, жакшы бир ийгиликтүү элге жаккан чыгармаларды күтөбүз. Анда келе ырдайбыз, дагы. Кандай чыгарманы аткарабыз дагы? Эми оондурлар ырдалды. Келиңиздер эми эне жөнүндө, сүйүү жөнүндө ырлар ырдалды. Эми эне жөн, энемде баркты. Абдан жакшы болот. Кеттик. Азыр көзүм бир эне жөн. Келиңиздер анда. Жалпы энелердин урматына Мирлан Алымкулов байкебиз жазган «Энекем менин байлыгым» деген чыгарманы аткарып берейин сиздерге. Kadırım bilen enemin, kadırlap sıylap kelemin, ak süttü ak taş kıyıngo, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Enekem benim baylığım, geçmeğiniz soğusun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Ömürdün gülü solbosun, ökünüç gündür bolbosun. Özgölөр kapa bolsa da, apa kim kapa bolbosun. Apamdı Kuday koldosun. Enekem benim baylığım, geçmeğiniz soğusun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Sağınıç günün geçemin, siz üçün barın cengemin. Müröktün susun tabalsam, apake sizge beremim, eneke sizge beremim. Enekem benim baylığım, geçmeğiniz soğusun kaygının. Al param sizge ak joluk,
Koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım, yeni kim benim baylığım, yeni kim benim baylığım. Бали, Баракелде. аламдын суулугун баарын жыйнап койсо дагы апабыздын күлкүсүнө татып айткен. Аалам бир тең, апаларыбыз бир тең. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип сонун ырларды аткарып бергениңер үчүн, маанайыбызды көтөргөнүңөр үчүн дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Орозмамбетов Азат, Жакутбекова Бермет, Жээнбеков Иманбек болушту. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. А биз болсо азыр Саркеш рубрикасына кезек берели, анан кийин көрүшөбүз.